Үйден шыққанда дуа ушул. Үйден чыгар замат ушуну айтыңыз. Бисмилля, Аллахтын аты менен чыгып атам. Таваккалту алаллах, Аллага таваккал кылдым. Деген мааниси кандай? Өзүмдү дагы, ишимди дагы Аллага тапшырдым. Вала хаула вала куввата илля билля. Канчадан бар үйүнөн чыгат, кайра кайтпайт туган. Бисмиллахи таваккалту алаллах. Не дейбиз? Бисмиллахи таваккалту алаллах. Вала хаула вала куввата илля билля. Мына шу толук дуа үйдөн чыккандын дуасын жаттап алыңыз. Мусулман адам пайгамбарыбыздын айтканын карманат, аткарат. Бисмиллахи таваккалту алаллах вала хаула вала куввата илля билля. 4 пайдасы бар. Унутпайын. Жөнөкөй эле нерсе эмес бул. Биринчиси куфита, худита, хуфиста ва танахан ка шайтан. 4-төн айтат. Сага жетишет дейт, болду. Сага жашооңо не керек болсо, ушу дуаны окудуңбу? Жетишет сага. Так. Экинчиси, сен сакталдың дейт. Жаман нерселерден, шайтандан азат, чын жүрөктөн ушуну окуңуз, маанисине көңүл буруп. Аллахым иншалла үйүңүзгө кайтып келгенге чейин жамандыктан, өзгөчө шайтандан азгыруугу, арам нерселерден сактайт аны. Үчүнчүсү, сага хидаят туура жолдомо берилди дейт. Төртүнчүсү, сенден шайтан узак качты дейт. Бул дуаны окугандан кийин шайтан айтат экен: бул коргонуу дуасын окуп алды. Эми бесполезно буну азгырып, бияк жүдөп, убакыт өткөрбөй башкарган аракет кыла берейин.